Астанада өтүп жаткан келечек оюндарынын алкагында фиджитал футбол боюнча мелдештин экинчи күнү казакстандык команданын жеңиши менен жыйынтыкталды. United eSports Leagues командасы Оросиянын өкүлдөрүн 2 этаптын жыйынтыгы боюнча 2-1 эсебинде жеңди. Жыйынтык санарип форматындагы оюн менен чыныгы футбол талаасындагы беттештин жалпы упайынын негизинде аныкталды. Казакстандык оюнчулардын айтымында плей-оффко чыгууга техникалык даярдык жана ылдамдык менен катар санарип форматынан реалдуу оюнга өткөндө тактиканы ыкчам өзгөртө билүү жардам берген. Албетте, санарип этаптагы оюнубузду дагы жакшыртабыз. Бүгүнкү көрсөткүч биздин чыныгы деңгээлибиз эмес. Биз мындан да жакшы ойной аларыбызды билебиз. Күнүнө кеминде 8 саат машыгабыз. Бул жердеги атмосфера өзгөчө жана абдан жагымдуу. Мелдештин Казакстанда өтүп жатканы биз үчүн чоң сыймык. Ушундай оюндар мындан ары да улана берсин деп каалайм. Бардык спортчуларга ийгилик, өзгөчө биздин командаларга жеңиш каалайм. Ошол эле учурда атаандаштар казакстандык команданын Аргентина менен болгон беттешин кылдатталдап, өздөрүнүн оюнуна даярдык көрүүдө пайдаланганын айтышты. Беттеш абдан курч мүнөздө өттү. Оюн учурунда эреже бузуулар кездешти. Эч ким жеңилүүнү каалаган жок. Кооптуу чабуулдар көп болгон жок. Беттештин тагдырын бир гана эпизод, бир гана гол чечти. Топ капталдан ыңгайлуу секирип чыгып, оюнчу мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан дарбазага так сокку узатты. Дарбазачы күтүүсүз абалда калып калды. $625,000 байге фонду үчүн күрөштө эң күчтүү 8 команда калды. Турнирдин жеңүүчүсү Башоон айынын 8-inde өтө турган финалдык беттештерден кийин аныкталат.